Бул Ош эл аралык аэропортунун айланасында топтолуп жаткан адамдар аба майдандын кызматкерлери. Алар Ош эл аралык аэропортунун аба каттамындагы коопсуздукту камсыздоо бөлүмүндө иштешет. Жалпы 226 кызматкер расмий аба каттамдагы коопсуздукту көзөмөлдөп иш алып барат. Ар бир кызмат нөөбөтүндө 50ден кызматкер иштейт. Алар Ош эл аралык аэропортунун коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Абдибаит Матиевдин кызматтан кетишин талап кылышат. Службаны билген, авиациянын немесин түшүнгөн, балдардын көйгөйүн түшүнгөн, бир нерсени ушу чечип бере турган киши келишти суранабыз. Келген күндөн баштап бизде туугандыктарды эмелерге бөлүп, службаларды уру-уруга бөлүп, жок нерселерди айтып бизге мен жогорку жактан келгенмин, өзүм билгенимди кылам деп ошол сөздөрдү айтып коркутуп атат. Барыс менде, силер мындай топтолбогула. 100га жакын кызматкерлердин арыз муңунан Ош эл аралык аэропортунун директору Талантбек Исаков кабарсыз. Ал мындай нааразычылык болбошу керектигин айтты. Силер мындай топтолбогула. Биз эми аэропорттун кызматкерлерибиз. Боле мындай топтолгонду биз жакшы көрбөйбүз. Мындайды топтолгонду токтоткула деп канча айтып. Оригиналы Кыргызстан Республикасы президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке. Бул арада нааразы болгон кызматкерлер президентке жана тийиштүү кызматтарга арыз жолдоп жазгандыгын окуп берүүнү өтүндү. Ага аэропорт жетекчиси уруксат берген жок. Бирок жеке пикирлерин кызматкерлер айтып жатышты. Жаман сөздөрдү айтып, балдар менен айтышып, кыздарды, келиндерди сөздөрдү айтып, мен керек болсо тияктан келгенмен мени чоңдоруп жөнөткөн, мен силерди иштетем, мен силерди андай кылам, мындай кылам, ошол сөздөрдү айтып недостойны олар аэропорттун системасына недостойны. Прошу вас, как-никак наше предприятие бюджетообразующее. Срыв производства принесет большие убытки. Поэтому поставьте на первую очередь этот вопрос. Просим вас. Бир өзүбүздүн жумушубуз бар, ошолорду аткарганга аракет жасайлы. Ош эл аралык аэропортунун директору бул маселени 2-3 күндүн аралыгында чечээрин билдирди. Мен эми силерди биринчи күн тааныбайм. Ар бирөөңөрдү мына 4-5 жылдан бери чогуу иш алып баратабыз. Буга чейин мындай случайлар жок эле. Унутуп калдык элек. Бирок эми топтолуп келиптирсиңер, силерди уктук. Ошо руководство менен чечкенге аракет жасайбыз. Иштеше албайбыз коллектив. Түшүндүм. Сиз менен 4 жыл, 5 жылдан бери иштешип жүрдүк. Ошентип топтолгон кызматкерлерди Талантбек Исаков таратты. Маселе оң жакка чечилип, коопсуздукту камсыздоо бөлүмүнүн башчысы кызматтан кетет деген үмүт менен кетишти. Бул арада доо коюлуп жаткан Абдибаит Матиев келди. Ал буга чейин коргонуу күч түзүмдөрүндө 29 жыл иштеп, ардактуу пенсияга чыккандыгын айтып берди. Иштегендигине бир жумадан ашып калган жаңы жетекчи биринчи кезекте тартипти көзөмөлгө алып, мыйзам чегинде иш алып барып жаткандыгын айтып берди. Элементарно жумушка келгенде сакалын алып келбейт экен. Не дегенде бизге полувоенизированный организация. Ушул жерде жазылып жатат. Биринчи келгенде внешний визитин текшериш керек. Внешний визити положение сап боюнча соответствие этпейт. Ар бир постторду текшерип чыктым. Посттун ичинде диван кресло коюп уктай турган жер кылып коюштур. Булар 12 саатка кызматка келип таба, же уктаганы келип таба. Ушул нерсе мыйзам чегинде гана, мыйзам чегинде териштүүлөр келип жүрүшүн мен суранамын. Ош аба майданында коопсуздукту камсыздаган 200дөн ашык жумушчунун ортосундагы келишпестикке жетекчилик чек коерун билдирди. Ал эми кызматкерлер талабы аткарылбаса, тийиштүү органдарга кайрылууну көздөп турат. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Наразылык пикир уюштуруп бул жака чыктыңыздар. Наразы пикирди уюштурганыбыздын себеби начальник штаб жагынан келди. Чоңдордон шайланып келгенден баштап туруп рабочий класска асылышты баштады. Сакалың алып келбепсиң, путуңду тикиремдеп келесиң деп тепкилеп, сөгүп, маданиятка жатпаган сөздөрдү сүйлөп баштады. Эми муну телевидениеге айткандын кереги жок, биз азыр өзүн айтабыз, onu da тартасыңар кандай болгон. Ошого байланыштуу биз жетекчиге келдик. Башка бир ушу службаны түшүнө турган, маданиятты сүйлөй турган, элдин пикирин уга турган адамды алып келип коюп беришин суранып келдик.
Сиздерге негизде кол көтөрүшкө, антип сөгүшкө ал Онда акысы жок, акысы жок. Кол көтөргөнгө чейин барды. Акысы жок. Ар бир начальник служба сменанын начальник смендери бар. Ошолорго айтып, ошолордон требовать этиш керек. Мына кызматкерлерге асылып неме кылбаш керек. Ошо эмне деп асылат? Эмне себептен? Өзү билет да, мага ошону сурайбыз да, эмнеге асылганын, эмне кылганын. Канча убакыт болду ишке? Ишке келгенине 1 апта болду, 1 аптанын ичинде бардык нерсенин кашасын чыгарып койду. Службаны түшпөгөн кысым көргөзүп атат. Кысым көрсөтөт. 1 апта эле болду келген. 1 аптада кысым көрсөтөт. Мына балдар 1-2 баланы черный списокко жазып алып, суроо коюп алып, ушулардын аркасынан чоң увольт этем дегенде. Бир сменди увольт этип туруп, военныйден бир сменди алып келип коюп койгонго күч кубатым жетет. Мен сокенин адамым, мени соке жөнөткөн деп атат. Бунун дальнейший иштештин кереги жок болуп атат будан кийин. Bunun bardығы бала чака багам деп отурат. Бугалар бардығы бала чака багып атышат. Мына бир жерде менин сменде бир бала бар, апасы 90га чыккан. Апам 90га чыккан, эртерээк жооп бериңсе, онда иштен чыгып кетип апаңа карай берди деп. Огандай тиричилик кылат апасы төшөктө жасап туруп. Ошон сөздөр, ошон үчүн нараазычылык билдирип келдик. Мурун ким иштейт эле? Мурун башкасы иштейт эле. Мурун жакшы иштешти эле. Бардыгы өз жолу менен эч ким масылбайт эле. Нарушение кылды, ошо нарушение кылган баланы алып келип наказать этишчи эле, ырсы көрүп берип туруп. Бул ондой болбойт да. Ошол башкача кетти. Мурунку жетекчинин атын айтып койсоңуз, мурун бул кызматта кайсыл адам иштечү? Кулмаматов иштеди, 3 жыл иштеди. Одан мурун Кулмаматов ким ошол? Кулмаматов Канат Токторбаев иштеген. Ал 3 жыл иштеди. 3 жыл иштеди. Качан жумуштан чыкты? 15-inde жумуштан кетти. 15-inde бул Матиев Абдынаби Карбекович келди. Бул киши буга чейин каяктарда иштеп Бул каяктан ушу военныйда иштеп 29 жыл календарный военныйда иштегенмин. Мен сүйлөгөн сөзүмө кап болуп алам, мен крышам кетип калган деп атат экен. Крышасы кеткен адамды сиздерге башкаруучу болушун каалайсыздарбы? Жок, ошону каалабаган үчүн чыгып атабыз да. Каалабаган үчүн чыгып атабыз. Ушул. Жакшы. Кандай адам келсин деп алып? Жок, эми службаны билген, авиациянын немесин түшүнгөн, балдардын көйгөйүн түшүнгөн, бир нерсени ушу чечип бере турган киши келишти суранабыз. Буга чейин аэропорттун жетекчилигине ушул маселе боюнча кайрылдыңыздарбы? Алар кандай жоопту айтышты? Бүгүн кайрылып атабыз ошого. Бүгүн кайрылып атабыз. Биринчи жолу кайрылып атабыз. Бүгүн биринчи жолу кайрылып атабыз. Кудай кааласа бүгүн ушул жакшы жагына чечилет деген ойдобуз. Жөрөбаев Искендер Кеңешевич. Аэропортта башта жабылып турат, ошонун жанына комуз менен тартып берди. Токтоткула. Разрешение жоқ. Бүгін сменда кимдер бар сменда? Смендегилер сменде жұмыста иштеген смендегилер полный. Бүгін бі? Қолар көтөрүлөш, ким бүгін сменде? Жоқ бұл жерде. Жоқ. Бары сменде? Бар. Силер мындай топтолбогула. Биз эми аэропорттун кызматкерлерибиз. Böyle мындай топтолгонду биз жакшы көрбөйбүз. Мындайды топтолгонду токтоткула деп канча айттым. 4 жылдан бeri канча жакшы жумуштарды жасадык. Эми мага бир ооз айтсаңар болмокту. Sizde bilet Мен аны билген жокмун. Кимиңер айттыңар мага? Азыр эми жаңы начальник менен чогуу сүйлөшүп, ар бир сменден представителиңерди калтыргыла дагы алганыңар кызматыңарды кылып, же болбосо үйүңөр барып эс алгыла. Азыр эле айтсаңчы, азыр эле уксаңыз болобу бетинен көйгөйүбүздү? Мейли айтыңыз. Жок, сиз айтыңыз. ошол балдардын маселе токтолгон себеби биз маселе кечээ сменден эртең чыктык, смени тапшырып кетишибиз керек эле. Ошол 2-3 күндөн бери ушул баланын келгени, сиз айткандай 15 апрелден келгенден баштап эле уже не то провокачать этип баардыгыбызды бирдеме деп сүйлөсөк черный список кылып, мени баш кылып черный список кылып андай мындай жөн эле бирөөгө сүйлөп атсаң эмне болду, акчачы агитация кылып атабы, палан пөкөн деп жаман сөздөрдү айтып, балдар менен айтышып, кыздарды, келиндерди сөздөрдү айтып, мен керек болсо тияктан келгенмен мени чоңдор алып жөнөткөн, мен силерди иштетем, мен силерди андай кылам, мындай кылам, ошол сөздөрдү айтып, недостойный болот, аэропорттун системасына недостойный. Одан тышкарда личный өзүм бөлүп деле айттым. Бул системаны билбейт экен жакшына, бул кадырын кетирбе, сен жетекчи болгондон тышкы тонсун сен келтирип эле, разводду өт дагы, начальник смендерге талапты кой дагы, балдарга киришпе. Эртең менен кеткен смендерди 7-8 посттон бери топтоп алып келип отчет бересиңер деп топтоп алып атат. Түнү менен уктабайт балдар. Мээде балдар жанагы биздин бала айткандай, мен эртерээк барышым керек, 90га чыккан апам бар, мен барып ону карашым керек, балам детсадка апарайын десе, анда сен иштен чыгып кете бер дейт. А бизди дагы 3 айга чейин бес содержание жазып кете берсеңер болот, ушуга окшогон сөздөрдү айтып, балдар менен
беспределда, короче. Мен билем, мени ошол жактан жөнөткөн, керек болсо бардыгын антүрүндө уят сөздөрдөн бери айтып. Баа немеге да бөлүп атат да, парсиалисттер, мөнөктөр депчи. Ада список кылып алыптыр. Өзүнчөчү биз 24 адамды. Список кылып алыптыр. Анда мен бул авиацияны түшүнгөн адам келиш керек да. Авиацияны түшүнбөгөндөн кийин болбойт да. Бир жолу айтып кетейин жигиттер. Авиация Баарыбыз коллегабыз. Андай бир маселе болсо, анда мага бир ооз айтсаңар жакшы болот. Бүгүн топтолуп турсуңар, хорошо. Мен аны биздин руководствого айтайын. Жеткирейин. Ушу недоверие, коллектив өзү недоверие кылып атат. Эми письмоңорду кое тургула. Анан биринчи бул руководство менен чечип эметели, чечимге келели. А так мен силерди уктум, түшүндүм. Аракеттин жасайбыз. Мен дагы как руководствого айтып, ушундай коллектив бүгүн чогулуптур, ушундай өзүнүн ой пикирин айтып атышат деп, мен да бир ошол маселени чечкенге аракет жасайынчы. Так что биз силерди уктук. Рахмат. Топтолгон балдардын бир дагы күнөөсү. Бул просто Билем, көңүлүндө айтканы. билем. Мен эми силерди биринчи күн тааныбайм. Ар бирөөңөрдү мына 4-5 жылдан бери чогуу иш алып баратабыз. Буга чейин мындай случайлар жок эле. Унутуп калдык элек. Бирок эми топтолуп келиптирсиңер, силерди уктук. Ошо руководство менен чечкенге аракет жасайбыз. Биз иштеше албайбыз коллективчи. Түшүндүм. Сиз менен 4 жыл, 5 жылдан бери иштешип жүрдүк. Бизге башка начальник коюп берип талап кылабыз. Суранабыз. авиация тармагында иштеген. Мен түшүндүм, уктум силерди. Эми баягы ар бир өзүбүздүн жумушубуз бар, ошолорду аткарганга аракет жасайлы. Всё, рахмат жигиттер. Баарыңарга рахмат. Качкынбаев. Бизде кайрылуу бар эми бул кайрылуунун бир нускасы оригиналы. Кыргызстан Республикасы президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке. Көчүрмөлөрү Транспорт жана жолдор министрлигине, Жарандык авиациялык агенттигинин директоруна, биздин акционердик коомдун башкармалыгынын төрагасына жана сизге 4 көчүрмө бар. Эми ушунчалык чогулуп калдык, окуп кое берели. Танып Качкынбаев. Но все-таки вопрос серьезный. Мен айтпадым. Мен жакын арада силерге чечип бергенге аракет жасайм. Андай Президентке кайрылууңузду окуй бериңиз. Жок, аны жетекчи жооп берсин. Ал туура эмес. Биз өзүбүзчө рабочий обстановкада чечкенге аракет жасайбыз. Анан биз чечпесек, анан барып кайрылсаңар анда туура болот. Анан ар кимдин башынан секирип бөлөк каттарды жазганга туура эмес. Менин оюмча бул маселени биз өзүбүз эле чечкенге аракет жасайбыз. Ошон үчүн мага убакыт бергиле 1-2 күн чечип берем. Бүгүн топтолбой, давайте үйүңөргө барып жумушуңарды жасагыла. Хорошо? Мага эми ишенесиңер го. Өзүнөн бир Эң негизгиси азыр мына балдар топтолуп калып сизге кайрылганыбыз себеби эми кайра ушул биздин жетекчи менен карама каршылык дагы көбөйүп кетиши мүмкүн да. Тем более мени во главе жазып алган экен. Ошон үчүн сиз жакшы талап коюп туруп, жакшы кылып туруп ушуну чечип бериңиз, сураңыз. Себеби алиге бүгүндөн кийин эки бет алсын болуп калбайлы дейм да. Ол бирге ызылдап, биз ого ызылдап, биз көпчүлүк эмес, ол жалгыз өзүнүн кадырын кетирип албасын деген максатта айтып атабыз. Эртең менен чыгышка келгенби? Ешкім албады. Аны центрге чыктым. Центрге чыксам, центр айтып, немеде айланып жүрүшү мүмкүн деди. Мынау бир выходта болушу мүмкүн болсо. Баягы ошо жерден көргөнмүн да мен. Бирок эртең менен жумушка келген, Келген. А сиз неме кыла аласызбы? Биз байланышып бир айталы. Анткени бул жактагы кызматкерлер айтып атат, кыздарды сөгөткөн, эркектерге кол көтөрөткөн, сөгөткөн ушундай депчи. Ошол боюнча бир өзүнөн маалымат не себептен ушинтип атасыз деп. Ана кел. Ана машак. Ана ошол начальник сабак. Ана кел. Зончик көтөргөн, Рахмат. Элементарно жумушка келгенде сакалын алып келбейт экен. Не дегенде бизге полувоенизированный организация. Ушул жерде жазылып турат. Биринчи келгенде внешний визитин текшериш керек. Внешний визити положение сап боюнча соответствие этпейт. Экинчиси служба боюнча сиз каалагандай иштеп бериңиз. Биз 30 жылдан бери иштеп атабыз. Сиз бул жакта изменение кыла албайсыз деп атат. Мага условия коюшат. Сен келип бул жака ун чыкпай кете бер дейт.
Ne degende mыйзам жегенде ол 12 saatты келгенден кийин эртең менен начальникке доложить этиш керек, перес менен болот. Сизге доложить этпейбиз дейт. Биз рабочий местадан жөн эле кетип калабыз деп атат. Бул жумушка 12 saat тургандан кийин ал жумушчулар начальник смены жумуш бүткөндөн кийин бул жерде жазылып турат. Личный состав прибывший несения службы одетен по форме не допускается деп. Ушуну дагы жасалышпайт. Иш бүткөндөн кийин 10 мүнөт анализ болуш керек. Не дегенде булар 12 saat туруп охраняемый объектти карап атпайбы? Ошону дагы кылбайбыз дейт. Эртең менен бардым дежурствого. Разводты бүгүн понедельник. Понедельник начальниктин күнү да. Ошол жерде турган начальник смены Рашид Рахимов деген. Мен сизге доложить этпеймин дейт. Не себептен сизге өзү доложить этиш керек? Ооба, мына функцияда жазылып турбайбы? Не дегенде ол объектин тапшырып атат. Элдердин баарын текшерип келди сменден келгенден кийин биз сизге доложить этпейбиз дейт. Элементарный. Айтып атат, жумушка биз дейт. Өзүнүн нормасында эле иштеп атабыз дейт. Эч кандай бизге баягындай кемчилдиктерди кетирген жокпуз дейт. Эми бул жагын түшүндүрдүңүз. Эми кемчилдиктерди жердешчилик кылып урууларга бөлүп атат дейт. Ошол андай менде жок да. Мен келгениме 5 болсом кимди уруулукка бөлөм мен? Списоктоп алган дейт. Мен андайды эч кандай андайды мен уккан жокмун. Ал өздөрүнчө сөздү. Анан кийин демек сиз протоколдогу иш бөлүмдөрдү гана контролдоп атасыз. Азыркы учурда, Ооба. Анан азыр мен контролдогондо мындай оозуңуздан уят сөз чыгып бирөөлөрдү кагып силкен учурлар жокпу? Менде андай эч кандай эчтеке жок. Андай мыйзам түрүндө гана бул жерде жумуш кылыш керек. Не дегенде? Мыйзамдуу түрдө келгенсизби ишке? Мыйзамдуу түрдө. Сиз качан ким дайындады сизди? Согласованный болуп, резюмени тапшырып 2 ай мурун. 2 жолу беседадан өтүп, Бишкекке Галомныйда бар экен да мамлекеттик акционерный общество манат. Ол жерден дагы 5 адамдан өтүп, согласованный бул жака приказ чыгып келдим. Демек, сиз баягы конкурстан өтүп келипсиз да? Ооба, конкурстан өтүп келдим. Айтып берсеңиз, бул жерде канча кызматкер эмгектенет учурда? Учурда менин штатым боюнча 226. 226 адам. Управленияда начальник штаб, начальник штаба, техник, ана техник бюро. Калганы производственный отдел. Коопсуздукту көзөмөлдөйт. Коопсуздуктун авиационный коопсуздукту көзөмөлдөрү. Анан кийин азыр бүгүн эртең менен ар бир посттарды текшерип чыктым. Посттун ичинде диван кресло коюп уктай турган жер кылып коюштур. Булар 12 saatка кызматка келип таба, же уктаганы келип таба. Ошону текшерип атсаң, булар эми мындай бизге адамдын кереги жок. Адамдын кереги жок. Изменение кылбаш керек бул жакта. Өздөрүнчө уру бөлүп алыштыр. Анан кийин ушундай жазып, ушул жактан кетириш керек дейт. Мен силерге маалымат каражатынан берип кетсем, ушул нерсе мыйзам чегинде гана, мыйзам чегинде териштүүлөр келип жүрүшүн мен суранамын. Ооба, бүгүнкү мындай канча жумушчу иш таштады ошондо бүгүн? Эч кандай эч ким таштаган жок, бүт баары ордунда иштеп атат. Булку азыркы чыккандар бүгүнкү сменадан чыккан адамдар. Канча адамдар чыкты? Канча адам чыкты? Азыр 50 адам чыкты. 50 адам бул жерге келди. Ооба. 50 адам билбейм канча келгенин мен берге. Азыр сменада ошол 260 кызматкер иштейт деп атасыз. 226. 226. Ошонун канчасы сменде, канчасы азыр сменде 50 адам бар, 150 адам дем алышта. Бул жерде 1 сутка турат экен, 12 saat. 1 сутка турат экен, 12 saat туруп, ден 12 saat ночь, кайра 2 күнгө выходной кетет экен. 2 күнгө выходной кетет экен. Бир айда 9 эле күн иштейт экен. Демек бүгүн үзгүлтүккө учураган жок. Үзгүлтүккө учураган жок эчтеге. Бүт бардыгында ордун. Буга чейин сизге эскертүү ушунду айтышканбы, мындай кылба болсо биз арзанабыз деп? Жок. Ушундай болгон. Ол ат фамилияңызды? Менин фамилиям Матиев Абдибайит Карыбекович. Матиев Абдибайит. Матиев Абдибайит Карыбекович. Бирок баягыдыр кызматкерлерди урушуп, сөгүп, бир нерсе кылган учурлар видеого чыгып калган болсо, менче бул жерде допускум жок. Мен сопровождение менен жүрөм. Менин жанымда сопровождение живой свидетельдер бар. Менга ал жака киргени мүмкүн эмес. Мен допуск алып элекмин да.